музейге өзгөчө bir iş-şaraga катышууга келдим. Биздин элдин легендарлуу саясатчысы, Кыргызстандын Германиядагы элчиси Өмүрбек Текебаевдин Династия Металлат деген монографиялык китебинин ачылышы болуп атат. Өмүрбек Чиркешевич жеке чакырды эле, анын чакыруусуна жооп кылып бул иш-чарага катышууга келдим. Биз менен чогуу олтуруңуздар, мен сиздерге ушул иш-чараны, китептин ачылышын, китептин маанисин айтып берейин. Жүрүңүздөр. Өмүрбек Чиркешевич, китебиңиз чын эле пай-пай болуп турган. Сіздерге жақса, бұл кітаптың келешегі болот. Урматтуу достор, урматтуу туугандар, коллегалар. Сиздерди бүгүн көргөнүмө абдан кубанычтамын. Биз бүгүн сиздер аркылуу илимий жана жалпы эле коомчулукка жаңы китепти сунуш кылып жатабыз. Бул жөн эле китеп эмес, бул жаңы көз караш, жаңы концепция. Эгер бул концепция мындан кийинки иликтөөлөр менен тасталып калса, Кыргыздын байыркы тарыхы гана эмес, Орто Азия элдеринин байыркы тарыхы эмес, бүтүндөй Евро-Азия континентинин байыркы тарыхы түп тамырынан бери кайра карап чыгууга туура келет. Бул революциялык сунуш, бул төңкөрүш, жаңылык. Ушул кезге чейин 200 жылдан бери цивилизациянын морфологиялык атрибуттук аныктамасы. Бул сырткы белгилери, үй болуш керек, чеп болуш керек, арык болуш керек, жазуусу болуш керек, бюрократиясы болуш керек деген белгилерди аныктап келген. Ал аныктама боюнча көчмөндөр цивилизация болмок эмес. Анткени ал элементтердин бааралары жок. Бирок бүгүн альтернативалык татаал коомдор деген түшүнүк келди. Көчмөн цивилизациясы бул башкача цивилизация. Ал сетевой принцип менен түзүлгөн. Горизонталдуу коом. Отурукташкан элдерде территория централизация орунга элесе, көчмөндөрдө ат главный ролду ээлеген. Бүгүнкү электромагниттик толкунду интернет менен телевиденияны ат аныктаган. Ат аркылуу 1000 деген километрлерди алар башкарып тура алат. Ошондуктан биздин китептин атында ат турат. Ат бул транспорт эмес. Ат бул биринчи кезекте коммуникация каражаты, коммуникациянын ылдамдыгын билдирет. Мына ушул жерде эки популяция, ари деп аталган урулар, экинчи анан жергиликтүү сибирдик алтайлык элдер ушул жерде кездешкен. Бул то чек болгон эмес. Бул то тескерисинче лаборатория болгон. Бул то аларды синтез кылган, аларды аралаштырган. Ушул жерде кыз берип, кыз алышып, технология алмашып, жаңы маданият, жаңы эл, жаңы тил пайда болгон. Мындан 4000 жылдан 3500 жылга чейин ушул жерде ошол процесс жүрүп атат. Биз мына ушул түшүнүктү киргиздик. Бул дагы жаңылык. Бизден мурун бир америкалык атын унутуп атам, Претчетти деген киши киргизген экен, бирок ал муну коридор катары гана көргөзгөн. Ал спутниктен карап, 3D картадан көргөзүп, каерде ашуулар бар, каерде суу башталат, каерде жайыт бар, ошону карап туруп, бул көрсө bir bütün neresi turbayı, bir organizm turbayı var. Bu naborot ellerinde biriktire turbayı деген ideyаны айтып атат. Биздики андан да кеңираак түшүнүк көчмөн цивилизациясы пайда болгон негизги ядро очок ушул жер. Алато, Алтай. Ушул жерден чыккан сөбөктөрдүн баары гендер. Баары дебейнем, көпчүлүгү. Бүгүнкү 70%, 60-70% залда отурган кыргыздын ДНКсы болуп чыгып отурат. Казактык эмес, өзбөктүк эмес, тажиктик эмес, кыргыздык болуп чыгып атат. Эгер бирөө жок, башка бар десе, мына биз китепте жазып койдук. Илимдин шарты ушундай экен, фальсифицируемуз деп. Кантип биздин айтканыбызды жокко чыгарсаңар болот деп биз көргөзүп койдук. Силер болбоону тапсаңар,
Biz жалганчы болобуз. Ушуну тап кылады. Эгер ким бизге ишенбейм десе, ким бизге шек санайм десе, ошолор бизди тап кылат. Biz көргөзүп койдук. Мону жок коюп атсаң, тигини тапсаң, биз жалганчы болобуз. Биз жолун да көргөзүп беребиз. Ошол таблицаларда бар жазылып турат. Тажиктер менен тууганбыз, бирок алар менен 4,5 миң жыл мурун Урал тараптан ажырап кетип, алар Афганистан, Иран тарапка кеткен, биз Алтай, Саян, Алатау жакка кеткенбиз. 4,5 миң жыл мурун. Ошондуктан мына бизден чыгып аткан ДНКлар бүгүнкү тажиктерде жок. 1-2% бар, демек алар биздин туугандар. 1-2%. Да, аларды Эрадина деп кетет, бирок аны изилдегенде тигизи бар да. Мына арабызда Пан Лапинский деген Польшадан келген генеолог, историк, доктор наук олтурат. Туруп коёкпу. Мындан 10 жыл мурун 2015 жыл декабрь айында өзүнүн статьясын чыгарып, 4200 жылдан бери келип аткан ДНК линиясын кыргыз бутагы деп атаган. Биздин тарыхыбыздын улуулугун, байыркылыгын коңушулар дүйнөдө эң акыркы болуп мойнуна алат. Бул менин формулам. Бүт дүйнө тааныгандан кийин гана коңушулар ушундай турбайбы деп айласыздан тааныйт. Ошон үчүн биз Лапинский мырзаны, Пан Лапинскийни бул жака чакырдык. Бул бир европеец, бүгүн ушул кыргыз бутагы деп айтып атат. Биз 10 европеец кылышыбыз керек. Биз 20 американец ошентип айтышыбыз керек. Биздин мамлекеттик саясат ошого багыттабыз керек. Президент Садыр Жапаров колдойм деди. Ушул китепке ал демөөрчү болуп колдоо көргөзүп атат. Эгерде айтты, уят кылбай жакшы жазгыла, ал да ишенген жок мага чамасы. Текебай археолог, археогенетик болуп кетти депчи. Анан эгер жакшы уят болбой жазыла турган болсо, мен керек болсо ушун бүтүндөй тарыхты изилдөөгө мындай госпрограмма колдоп берем деп айтты да. Канчалык бул элге алынат, канчалык аракет этет, биз байыркы тарыхыбызды ушу мамлекеттик деңгээлде, мына мамлекеттик кача айтканда, мамлекеттик деңгээлде ыраттуу узак мөөнөткө созулган саясат кылып алып барышыбыз керек экен. Эмне үчүн керек? Көп айтат, бүгүнкүн айтпайсыңарбы? Атабыз улуу болгон деп айтасыңар. Бүгүн эмне кылып атабыз депчи. Bir нерсени билишибиз керек. Адам өзүнүн атасына сыймыктан алгандай болуш керек. Атасынан уялбаш керек. Тарыхынан уялбаш керек. Ал сыймыктангандай болуш керек. Ал өзүнө ишениш керек. Биз ушундай улуу цивилизация курган элбиз. Байыркы Кытай цивилизациясы менен тең ата болуп сүйлөшкөн элбиз деп айтканда гана ал колунан улуу иштер келет. Өзүнө чоң задачаларды коет. Мотивациясы күчтүү болот. Ошон үчүн бүткүл дүйнө өзүнүн тарыхын, өзгөчө биздин коңушулар өзүнүн тарыхын изилдеп атат. Биз коңушулар менен каршы болбошубуз керек. Ар бирине өз энчисин беришибиз керек. Тажиктер, силер да улуу элсиңер, саманидиңер бар. Адышал. Өзбектер, силер да улуу элсиңер, Темирланыңар бар. Казактар, силерден үлкөн элсиңер, Алтын Ордоңор бар. А биз Бугуташтар дүйнөсү, Скиф дүйнөсү биздин абактагылар. 1,5 миң жыл империя болуп турган. Анан ар кандай империянын закону бар экен, 1000 жыл, 700 жылдан кийин ал бөлүнүп тарайт экен. Бир туугандар деле мында алыстап кеткенде өзүнчө болуп уру болуп кеткенде ал тарап, анан башка элдер пайда болгон. Биз 3 томдукта так ушуну көргөзөбүз. Балким ал эл башка деп ойлошу, бирок атасын тана албайт. ДНК менен алып барып көргөзөбүз. Атасын тана албайт. Атасы биз болуп чыгабыз. Мына мен жакында Польшага бардым. Польшада татарлар менен жолуктум. Алар биздин кыргыздар экен. Өзлөрү билбейт ДНКсы.
Мындан 900 жыл мурун аталары 1900 жыл, 1200 жыл мурун аталары ажыраган экен. Алар ошол Алтын Ордо ошол жакта калып, Токтамыш менен кошо Литовский улуу Литов княжествосуна барып туруп калган экен. Азыр Белоруссияда, Литвада, Польшада жашайт экен. Ата тегин билбегени менен кебетелер бизде, ДНКсы бизде. Мына азыр Пан Лапинский мындай чыкканда мындай аларды айтып берет. Тоо бөлбөйт, тоо бириктирет. Мен Кыргызстан мисалында айтайын. Нарын жакта жашаган элдер Каракулжада да жашайт, Алайда да жашайт. Урулар. Жайында алар жайлоого чыгып биришкен, кыш түшкөндө айра түшүп кетишкен. Тоо бизди ар дайым бириктирип келген. Азыр эле инфраструктура, райцентр, облцентр болгондо эле бөлүнүп калды. Болбосо бизди тоо бириктирип сактап келген. Кыргыз коомунун жаратылыш табигый омурткасы тоо. Андан башка тага жээн, 1000 жылдык куда деген династия ошого негизделип түзүлгөн экен. Эмне үчүн 1000 жыл алар жүрдү? Эмне үчүн Алтайда Тянь-Шанда болсо, ортосу 2000 километр болсо, бирдей ой жүгүртөт, бирдей той берет, бирдей сөөк коюп маркумду узатат. Аны бирөө жасаш керек да. Телевидение жок, гезит жок. Тагы ушул династия, тагы ушул тууганчылык, туган катыш, алыс бериш ары берген. Ошонун ичинде акындар бар, манашчылар бар. Ошолор аркылуу бир код сакталып турган экен. Ошондо 4000 жыл мурун алар келген болсо, 3500 жыл мурун, тем более 3000 жыл мурун скифтер заманында алар бир тилде сүйлөп калган. Диалектisi болгон, жерлерде кокту колоттардын өзүнүн диалектисинде сүйлөгөндүр, бирок жалпысынан бир тилде сүйлөп калган. Бул коомдун өнүгүү закон экен. Ал кандай тил болгон? Азыр биз талашабыз, кандай тил болгон? Ал биздин тил болгон. Анткени биз 4000 жылдан бери ушул жерде жашайбыз. Бизден башка адамдын сөөгү чыкпай атса, биз кыргызча сайрап турсак, дагы кантип фарси тиги байк Иран тилинде или башка тилде сүйлөдү деп ким талаша алат? Анткени анын уландысы болуш керек, мейкиндикте уландысы болуш керек, убакытта уландысы болуш керек. И ошону биз прото-кыргыз тили деп атадык, мындан 3000 жыл мурунку тилди. Скифтер сүйлөгөн тилди прото-кыргыз тили деп атадык. Бирок муну талашкандар көп, кыргыздардын арасынан да чыгат. Ошон үчүн пока гипотеза деп койдук. Муну кошумча мындай иликтеп далилдеш керек. Göçmen цивилизациясынын авторитети чоң болгон. Кытайлардын салтын эмес, кытайлар göçмөндөрдүн салтын өзүнө алган. Пен хандыгында Чжо династиясынын аттуу баштууларын көмгөндө алар göçмөндөрчөсүнөн көмө баштаган. Өлгөн падышанын сөзүнө атын коюп, арабасын коюп, бычагын коюп, göçмөндөр кандай көмсө өзүнүн жетекчисин. Буларга биздин маданият тараган. Курал жарагыбыз, аскер тактикабыз эмес, идеологиябыз да тараган. Мындан 3000 жыл мурун Чжочулар, батыштар, санды талкалап династияны. Өзлөрү 750 жыл бийлик кылышкан. Жана göçмөндүн бычагы бар кишилер барып бийликти басып алган. Басып алгандан кийин алар династиянын өзүбүрдөсүн өзүнүн динин өзгөрткөн. Шан династиянын динин алып салып, алар теңирчиликти алып барган Кытайга. Сын небо, мандат небо деген түшүнүктөрдү алып барган. Бүгүн Кытайдын көз карашы 3 катмардан турса, биринчиси теңирчилик, экинчиси конфуцианство, үчүнчүсү буддизм. И теңирчилик биздин бычагыбыз менен кошо, ат арабыбыз, атыбыз менен кошо, о сары жол менен барган. Ошол сары сызыктын ылдый жагында тоо турат. Ошону кытайлар Силяншан деп атат экен. Бул теңир тоо дегенди билдирет. Теңир тоо. Нар жагында мындай тоо турат. Бул Тянь-Шань деп аталат. Ал да теңир тоо дегенди билдирет экен. Көрдүңөрбү? Эки коридор. Кытайларга теңирчилик ошол жактан келгени көрүнүп турбайбы? Теңирди туткан элдерге ошол жол менен бара турганын билген үчүн Гобинин Гоби Такламакан деген эки чөл бар.
ошонун тоолор кыркаларын берип атпайбы? Тигини да Теңиртөө, муну да Теңиртөө. Кыргыздар да өз алатоосун Теңиртөө деп аташат. Бул топонимика жөн жерден пайда болбойт. Бул миңдеген жылдар сакталат. Ошол Силянчанды уласаң, бияга алтын тоо деп аталат экен, алтын таа. Алтын дегенде эле илгери ушул Теңир менен бирдей эле Алтай дегенде эле. Примерно ушундай ыйыктоо, бийиктөө, Теңиртөө дегендей эле илгери бир түшүнүктү берген. Эми бул мен гипотеза. Берген болуш керек. Анан Муван келет. Белектерди алмашат кыргыз падышасы менен. Ал бир 3-4 элдин атын жазат, бирок калгандары жок, жалгыз эле кыргыздар калды да. Эми ал уруулардын аттарын жазса керек, лидерлер. Бири ошол Жуан хан деген ошол замандагы экен. Эки иероглиф менен жазылыптыр, ошону Жуан хан деп Ютайшын окуптур да. Орус синологунун ишенебизби же Кытай синологунун ишенебизби? Кытай синологунун ишенебизби? Арслан, орус синологунун ишенебизби? Мага ишенбегиле, мен синолог эмесмин. Ютайшын окумуштуу эмеспи, ал Кытайдын академиги. Кытай бүгүн ким? Кытай бүгүн экинин бири. Кытай илим менен технологиянын борбору. Экинин бири. Эртең биринчи болот. Кытай айтып отурса биз талашабызбы? Биздин максат жаңы далилдерди табыш. Мен башында айттым, биз гипотеза сунуш кылып атабыз. Ушул кийин тастыкталса деп. Анын үчүн биз биринчи ишенишибиз керек. Советтик эл башыбызды айландырса анын жомагына ишенбешибиз керек. Мага интервью берет, сиз муну кайдан билдиңиз дейт. Мен муну кичинекей кезимен апамдын сүтү менен алгам. Жомок туккам, уламыш туккам, эпос туккам. Мен Дастан Сарыгуловдон уккам. Эки кыргыздын башы бириккен жерде ушуну сөз кылабыз. Болгону мен мынтип көрсөм, беш порядочный чачылып жаткан фактылардан көзүмө так ошол көрүндү. Мен оңой эле жыйнап койдум. Муну башка эл жыйнаш үчүн ал ошол средага мындай внедрить этиш керек. Погружаться этиш керек. А биз ошол среданын адамдарыбыз. Алай, Алатоо, Алтай. Баары бизде бар да. Ошон үчүн бизге жеңил болду. Мен дагы айтам. Ондогон, жүздөгөн фактыларды мен ачкан жокмун. Кубаныч Чораев ачкан жок. Америкалыктар ачты, европалыктар ачты, кытайлыктар ачты. Биз болгон аларды катары коюп, алардын ортосундагы байланыштарды көргөздүк. Ош мыйзам ченемдүүлүктөрдү көргөздүк. Көбүрөөк сүйлөп койсом, кечирим сурайм. Биздин тарыхыбыздын колу сиздердин тарыхыбыздын тагдыры сиздердин колуңуздарда. Биз кандай алып кетсек, башка эл ошого ишенет. Рахмат.